Жалал Абад шаардык мэриясы тендердин мөөнөтү бүтөй электе жеке компанияны жалдап, жол оңдоого киришти. Тмедиа тендер боюнча мыйзамдын кайсы тартиптери бузулганын жана жеңген компания кимге тиешелүү экенин изилдеп көрдү. Үстүбүздөгү жылдын 20-апрелинде Жалал Абад шаардык мэриясына караштуу Жолдор башкармалыгы ишканасы Пушкин көчөсүн оңдоо үчүн 70 миллион 364 миң сомго тендер жарыялаган. Конкурстун жыйынтыгы бүгүн 19 майда чыгыш керек. Бирок жергиликтүү бийлик аны күтпөстөн эле жеке курулуш компаниясына бир жума мурун жумушту тапшырган. Азыр иш кызуу жүрүп жатат. Жолдор башкармалыгынын башчысы Заттарбек Боронбаев жумушчулар мэриянын кызматкерлери деп ишендирүүдө. Азыр ошондо иштеп аткан адамдар бардыгы сиздердин кызматкерлериңиздерби? Ооба. Бир жактан жалдап келдиңиздерби? Жок, өзүбүздүн кызматкерлер. Биз ошого чейин ким неме кыла турабыз, ошого чейин азыр убактан учушубуз керек. Күзгө чейин. Деген менен жолдун асфальттарын бузуп жаткан жумушчулар өздөрүн Жағалмай компаниясынын кызматкерлери деп Тмедиага тааныштырды. Бул биздин башкы конторубуз Каракөлдө, аты Жағалмай. Жағалмай фирма, э? Фирма, частный фирма. Бул азыр Пушкин көчөсүн баштан аяк ушул сиздердин фирмаңыздардагы кызматкерлер иш алып барып атат? Ооба, бүт эле биздин базар. Ошол пожарныйдан, деподон баштап, темир жолго чейин жогору жактагы. Ошол жерге чейин муну тазалап, бир сыйра эски асфальттарды алып туруп, кайра жаңыдан асфальт басабыз. Тендер жыйынтыкталбай жатып, жеке компанияга жумуш кантип тапшырылды деген суроого Жалал Абад шаарынын мэринин коммуналдык чарба боюнча орун басары Айбек Жолдошов төмөндөгүдөй жооп берди. Эч кандай фирмага берилген жок, алар жол башкармалыгы өздөрү иш кылып атат. Эртең тендердин жыйынтыгы менен, эртең 19 май күнү тендер ачылат. Ошонун жыйынтыгы менен гана биз ыйгарабыз. Мыйзамга ылайык мамлекеттик сатып алуу, финансылык каражаттарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу үчүн тендер катышуучуларына карата адилеттүү, бирдей жана калыс мамиле жасалышы керек. Эми Пушкин жолун жаңыдан асфальттап жаткан Жағалмай жоопкерчилиги чектелген коомуна токтолсок, Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык компания 2020-жылы кайра каттоодон өткөн. Ал Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында шоссе жана автомагистралдарды куруу менен алектенет. Негиздөөчүсү Зайырбек Сарсеитов, ал эми жетекчиси Зайырбеков Рыскулбек Зайырбекович. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борборунун базасы Жағалмай 2015-2020 жылдар аралыгында ондогон тендерди жеңип чыкканын маалымдайт. Алардын эң ириси Аксы районунда канал куруу үчүн жарыяланып, 161 миллион сом сарпталган. Буга чейин Жағалмай компаниясы Ош шаарындагы Аскар Шакиров атындагы көчөнү кайрадан оңдоо үчүн жарыяланган тендерге да катышып, бирок жеңген эмес. Тмедиа тендердеги кемчиликтерди таап чыккан. Жағалмайга ээлик кылган Зайырбек Сарсеитов андан башка дагы 3 компаниянын негиздөөчүсү. Империя Security күзөт агенттиги ЖЧКсы мекеме күзөтчүлөрдүн жана жеке күзөт бюролорунун иши менен алектенет. Жетекчиси жана негиздөөчүсү Зайырбек Сарсеитов. Алато алтыны ЖЧКсы ал геологиялык чагылгындоо жана иликтөө жүргүзүү боюнча иш алып барат. Империя техник биргелешкен ишканасы ЖЧКсы аталган коом турак жана турак эмес имараттарды куруу менен алектенет. Сарсеитов жетекчи катары көрсөтүлгөн. Зайырбек Сарсеитов жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исламбек Сарсеитовдун атасы. Биз бул маалыматты тастыктоо үчүн компаниянын Юстиция министрлигинин сайтындагы телефон номерине байланыштык. Өзүн Жағалмайдын юристи деп тааныштырган кызматкер сурообузду жоопсуз калтырды. Бирок бири-бири менен байланышы жок эки булагыбыз Исламбек Сарсеитов Зайырбек Сарсеитовдун улуу баласы экенин тастыкташты. Исламбек Сарсеитов деген ким? 48 жаштагы Исламбек Сарсеитов Жалал Абадтын Каракөл шаарында туулган. Кесиби боюнча инженер. Буга чейин Токтогул кесинде эмгектенген. 2009-жылы Империя Групп ЖЧКсына жабдуучу болуп иштеп, 1 жылдан кийин директор болгон. 2016-жылы Жогорку кеңештин 6-чакырылышына Кыргызстан партиясынан депутат болуп барган. Парламентте отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жана жептин чыры боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон.
2018-2019 жылдары электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Жыйынтык Жалал-Абад мэриясы жол куруу боюнча тендерди жарыялаганы менен анын жыйынтыгы чыга электе курулуш иштери башталган. Муну менен алар мамлекеттик жана муниципалдык ишканага тиешелүү мыйзамдын тартиптерин сактаган эмес жана 12 пунктту бузган. Мэрия иштеп жаткандар жолдор башкармалыгынын кызматкерлери деп ишендирген менен жумушчулар жага алмай компаниясынан экенин тастыктап жатат.